Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан үстүбүздөгү жаштар жана билим берүү жылына, ошондой эле Билимкени Ош мамлекеттик университетинин 50 жылдыгына карата даярдалып келе жаткан университеттин сыймыгым аттуу көрсөтүүбүздөн жолугушуп отурабыз. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү кезеги улуттук баалуулуктардын өзөгүн таратуучу кесип ээлерин даярдоочу Кыргыз филологиясы факультетинде. Андыктан бүгүн биздин студиябызда ушул факультеттин деканы, педагог илимдеринин кандидаты, доцент Саткынбай Момуналиев ага отурат. Эмес алгачкы сөзүбүздү ушул факультеттен даярдалган баяндан баштасак. Кандай гана өлкө, кайсы гана мамлекет болбосун, анын өзүнүн түсүн көрсөтүп, өзгөчөлөнтүп турган алмаштырылгыс ыйыктыктары бар. Ошол ыйыктыктардын тазалыгын, улуулугун, эркиндигин сактап калуу адамзат ортосундагы кагылышууларды жаратып келет. Ошондой ыйыктыктардын бири бул улуттун тили. Бекеринен элде тил тагдыры эл тагдыры деп айтылбаган. Мына ушундан эне тилибиздин орду, мааниси, кадыр баркынын канчалык экендиги айкындалат. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин университетте гана эмес, коомчулуктагы аброю да өтө чоң. Бул факультет улуттук баалуулуктарыбызды муундарга таратып берүүчү өзүнчө ыйык башат катары көрүнөт. Айтса айтпаса төгүнбө. Дүйнөлүк улуу океан эпос Манас, Курманбек, Аруу махабат көшөгөсүн көз алдыга тарткан Ол Жубай менен Кишимжан сыяктуу чыгармалардын, алган эмес ааламды калем учу менен багындырган Айтматовдун жан дүйнөсүн аралоо өткөндүн элесин денеге сиңирип, келечектин мүрөк суусу менен азыктанганга барабар. Эне тилде жүрөктүн кагуусу менен алып жүргөн бул факультеттин өткөнүнө бир кайрыла кетели. 1951 жылы Ош педагогикалык институтунун уюшулушу менен орус тили адабияты, чет тили бөлүмдөрү менен биргеликте жалпысынан филология факультетинин тутумунда Кыргыз филологиясы бөлүмү катары ачылат. Ачылгандан кийин 4 жыл гана кабыл алуу жүргүзүлүп, андан соң белгилүү себептер менен кайра токтотулуп калат. Биздин факультеттин тагдыры башкаларга караганда бир топ татаалыраак тагдыр десем болот. Филология факультетinin tutumunda bir bölüm katары başlanıp, andan 4 жыл kabul alıp olganda şu menen toktop kalgan. Bunun özü oşol mezgildegi ulut sayasatına baylanışkan komünistik bir köz karaştın pozitsiyasından bolgan boluş gerek. Negizgi mesele orus tili dep orus tilge köngül burup, ana ошон үчүн Кыргыз филологиясын бүтүрүп аткандарга дагы экинчи адистик катарында орус тилинен адис кылып чыгаруу максатын көздөп, анан апарып анан 4 жылдан кийин такыр анан кабыл алууну токтотуп койду. Ошентип биздин факультет болуп, кечээ мына кийинки жылдары өзүнчө бөлүм чыкты. Бирде токтоп, бирде бир башка факультет бөлүмдөрүндө тагдыр кечирип келген бул Кыргыз филологиясы факультети 1991 жылдын 10 сентябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Элим министрлигинин буйругу менен өзүнчө факультет болуп уюштурулган. Факультет учурда кыргыз тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабиятын улуттук мектептерде окутуу, кыргыз тили жана адабияты англис тилин тереңдетип окутуу жана журналистика боюнча адистиктерди даярдап келет. Саткынбай маегибизди баштасак, алгач ушул сизге берилүүчү суроо, ушул факультетте сизге чейин канча декан иштеген, ушул боюнча маалымат берип койсоңуз. Эми бул факультет өз негизинен эски факультеттердин бири 51-жылы ачылган негизи Владистик. Бирок эми өзүнчө факультет болуп, ал 92-жылы гана бөлүндү. Ага чейин филология факультетинин курамында ал орус тили менен бирдикте жашап келген да. Эгемендик партиясы менен өзүнчө факультет болуп түзүлүп, 92-жылдан ушул 2000-жылга чейин, мага чейин 4 декан иштептир, мен 5-чисимин. 4 менен да иштештим. Ошол адамдардын баардыгы биринчи ошо бөлүм чыкканда профессор азыр Бишкектиши Бейшеке Намазбек агайыбыз декан болду. Андан кийин доцент Дүйшөнбай Турат декан болуп иштеди. Андан кийин азыркы доцент Токтосун Ашырбаев 5 жыл декан болуп иштеди. Андан кийин 97-жылдан 99-жылга чейин доцент Нуруев иштеп, 99-жылдын октябрдан бери мен иштеп. Эми ушул декандардын баардыгы ушул өзүнчө факультет болуп бүттөлүшүнө өзүнүн чоң салымдарын кошду. Эми окуу пландарын кайра түзүп, кайра иштеп чыгып, өзгөргөн замандын талабында иштеп чыгып, ушулардын жасаган иштери түгөл. Мен эми ошолордун жасап барышын улантып аракет кылып атам. Улантуучу катары иштеп жатасыз. Эми ушул декандык ордуңузда сиз факультеттин кайсы тармагын өркүндөтүү, өстүрүү жагына көбүрөөк басым жасап келесиз? Эми чындыгында бул адистик боюнча көптөн бери даярдалып келе жатат. Мен биресин айтып коюшум керек ушул. Мен өзүм иш
тегилже бул ишке басым жасоодон көрө бир маселе. Ар кандай мекеме өзүнүн чыгарган продукциясын мактанат да. Ошондон алганда биздин факультеттен азыр ошол 51-жылдан бери 3000ден ашык атайын кыргыз тил адабиятынын адистери чыкты. Арасынан эми Кыргызстан гана эмес, мурунку Союзга таанымал окумуштуулар чыккан. Биринчи бүтүүчүлөр мисалы Бек Турсуналов, педагогиканын доктору, Айтмат Сүйгүн лауреат, Айтмат академиясынын академиги. Ол жүрөсүн. Азыркы мынакей профессор Женал Шериев, бул да өзүбүздүн бүтүрүүчү. Азыр Кыргыз Республикасынын Биlim Берүүсүнүн ишмер Дүйшөнбай Турат, өзүбүздүн бүтүрүүчү. Андан башка тегил Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты Кадырал Конкобаев, филология ал да бизден бүткөн. Дегеле азыркы учурда бир бизден ушул бүткөн окутуучулардан мугалимдерден 30дан ашык, бир 50ге жакын илимдин кандидаты докторлор. Мына азыр илим докторлордон мисалы азыр педагогика факультет иштеп атат. Филологиянын доктору Мырза Сулайманов да бизден бүткөн. Мына бир маселени айтып коелу ошол. Мисалы азыр бизде 18 илимдин кандидаты иштеп атат, эмгектенип атат. Ошонун бир 15и ушул факультетти аяктагандар да. Өзүбүздөн бүт өз негизинен өзүбүздөн бүткөндөр. Бул эмнени билдирет? Албетте бизде билим берүү мурдатан калыптанган, сапаттуу. Мектепте иштеген эл картып атышкан атпайбы. Мамадов Байымбет деп билесиздер, ардактуу профессор Кулалов, улуттук тарбия боюнча абдан көп еңбек сиңирип жүргөн адам болду. Ал да бизден бүткөн ушулардан. Ушундай өтө мына болушмада жыйынтыгын комузчубуз. Бул да бизден бүткөн. Коомдук ишмерлер, азыр ар түрдүү тармакта иштеген мына журналисттер бизден өтө көп чыкты. Мисалы Аудикер Мурат дегенди билесиздер. Ал методика илиминде да журналистика тармагында эң жакшы иштеп жүрөт. Мынакей Бекмырза Жекенбаев деген ал да окуп жүрөсүң. Атантай Акбаров деген акыныбыз дагы. Андан башка окуу китептерин жазган биздин Алмаз Токтомонбет деген адабият окуу боюнча 2ден 5 класска чейин адабият окуттун автору болуп. Андан башка бизде БГУда да, Улуттук университетте дагы, тегил Каракөл, Жалал Абадта да биздин бүтүрүүчүлөр иштеп жатышат. Ошол жетишилген ийгиликтерди кармап калыш керек да. Аны бекемдеш керек. Эми заман татаалды эле жөн койбосун. Ошолор жеткен, эми азыркы бүтүүчүлөр да ошолордун деңгээлинде болуп. Ошол баягы биздин эстафетаны колдонуш керек. Демек, эң биринчи менин максатым ошол факультетте окутуучулар жамааты болобу, студенттер жамааты болобу, эң биринчи билимге ынтызарланса. Ошол билимге умтулушса. Мен ошого көп умтулам. Аны албетте жамаат ички ынтымагы. Мен негизги эле ошол максатым ар бир адамдагы чыгармачылык, илимий потенциалды таба билсем, ошолордун бир чыгышына өөлгө түшсөм деген бир оюм бар. Эгер 3 адам илим доктору болсо, бизге факультет иштеген илим доктору чыга эле. Бул бир эле факультеттин, университет батыры Кыргызстандын абыройду өстүрүшү, кыргыз тили адабияты боюнча адистер даярдоодо биздин университет, ушул биздин факультет республикадагы белдүү экөө болсо, экөөнүн бири, бирөө болсо бири да тартып байлатсак болот. Кыскасы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы республикабызга белгилүү ишмерлерди даярдоодо абдан салымы чоң деп айтсак, жаңылышпайт экенбиз. Ага эми дагы бир суроо, бул жаңылышпасам, менчи баягы тилчи филологторго бериле турган суроо болуш керек. Азыркы мезгилде президентибиз тарабынан мамлекеттик статус орус тилине да берилди. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми буга ар кандай көз карашта айтылып жүрөт. Ар кандай көз карашта айтылып жүрөт, бирок негизинен алганда кептин баары ал тегил бул түргө официалдуу статус бергенден эмес да. Чындыгында мынакей орус тилине официалдуу статус берген жок, бирок 10 жыл ичинде бар орус тил өзүнүн ордун ээлеп келатат. Дагы делелей беришип турат. Бир нерсени биз билишибиз керек да, мына 70 жыл бирге жашадык. Демек, биздин илимий жетишкендиктерибиз, илимий ийгиликтерибиздин көбү ушул орус тили менен, орус илими менен байланышкан. Анан эми баягы бул жагынан алганда кубаттаса болот. Экинчиден алганда бул бир сал адамды ойлонтуп турган маселе. Ушул орус тилине официалдуу статус берип койгондон кийин эми баягы болду деп туруп кээ бир мамлекеттик баягы майда чиновниктер ушул биздин кыргыз тили мамлекет тилде таптакыр көңүл бурбай коебу деген бир коопсундук пайда болот. Бирок эми ушул жерде бир маселени эскерип, бул ар бирибиздин атуулук милдетибиз да ошо кыргыз тилин, илимдин тилине, баягы эл аралык мамилелер тилинде айлантуу.
ошону көтөрүп, ар бир элдин патриоттугу ушу эне тилден башталат. Баарыбыздын жүрөгүбүздө ушул Расул Гамзатовдун айткан бир сөзү туруш керек да. Эгер эртең иретигим жок болсо, анда жакшы бүгүн өлүп калганым деп. Демек, эми азыр заман талабы, азыр мынакей азыр англис тилин үйрөнүшүп атат, баардыгы жакты. Азыр чет тилдер үйрөнүп атат. Мейли ал тилдерди биле берсин, ал тилде үйрөнө берсин. Бирок эң негизги башат булганбаш керек. Ал башат ушу эне тил. Илимдүү, билимдүү, кызыкча жаштар турганда мен эне тилдин келечегине эч кандай камсанабаймын. Биздин тил ушунча эл жашаган жашайт, бул Манастын тили. Бул деген мына ушул тилде чыңгыл дүйнөгө таанылды. Мына ушул тилде эң сонун көп эмгек илимий еңбектер жаралып атат. Ушул тилдин ээлери көп дүйнөгө таанымал окумуштууларды берди, чыгармачыл адамдарды берди. Дагы деле көп берет деп ойлоймун. Рахмат агай. Урматтуу эле көрүүчүлөр, азыркы кезекте ушул факультет туурасында даярдалган баяндамага берсек. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультети өз багытында республикабызда окуу жайлардын арасында сыймыктуу орунга ээ. Студенттерге уюткулуу билим, таалим-тарбия берүүнүн эң негизги милдети катары санап, бул жерде 1 профессор, 13 доцент, илимдин 20га жакын кандидаты жана илим жолуна өздөрүнүн жаш жерин салууга аракет кылып келе жаткан окутуучулар эмгектенишет. Ушул күндөрү факультет өз окутуп, билим берген, өз туурунан чыгарган белгилүү уул кыздар менен сыймыктанып, аларды кийинкилерге урмат менен айтып беришет. Кыргыз тил адабият боюнча факультет кылууда, анын башын баштоодо эмгек сиңирген бир атактуу кишилерибиз бар. Мен ошолордун эң биринчи биз билген ошол биздин кыргыз тил адабият боюнча адис даярдоого катышкан кишилердин бирөө Турсунов Аскар деген киши, азыр ал Бишкекте Чүй университетинде иштеп жүрөт. Филология илимдеринин доктору, профессор. Экинчи бир агайыбыз Аскар Абдыкадыр Садыков Кыргыз мамлекеттик улуттук университетте иштеп жүрөт. Кафедра башчысы болуп, филология илимдеринин доктору, профессор, улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Жагыл ошолор биздин ишибизди баштап кеткен. Анын ишин ушу Бейшимов Жолчубек дери ушу чогуу иштеп ал улантып, андан кийин уланткандар ушу биз болуп калдык. Эми андан кийин биздин факультетте ушу көп жылдар декан болуп иштеген Сүйүтбек Ибрагимов деген жигит, кафедра башчы доцент болуп Мамытов Жумаш, Бейшекеев Намазбек, Садыбакас Шатманов дегендер иштеди. Ошолордун ичинен эми мына бир мезгилдеги жалгыз кыргыз тил адабият кафедрасы мына бүгүн 4 кафедра болуп бөлүндү. Мен ойлойм, кадр даярдоо жагынан, илимдүү кадр даярдоо, чыныгы адистерди даярдоо жагынан биздин факультет өзгөчө орундардын биринде ээлейт. Башкасын айтпаганда да мына илимдин кандидаты, доценттер жагынан кыргыз адабият кафедрасы көп кафедралардан университет боюнча алдыда турат. Республика үчүн чоң адистердин тобун даярдады десем болот. Мына мен айтып коеюн, бизди иштебеген мына кыргыз мамлекеттик жана гуманитардык университетте бизден иштеп кеткен Бейшекеев Намазбек профессор болуп иштеп жүрөт. Ошол университетте кафедранын башчысы болуп иштеген Суусар Искендерова деген киши окумуштуу, ушул жерден окуп бүтүп, ушул жерден иш баштап кетип илимдин кандидаты болуп жүрөт. Ушул жерден окуп кетип иш баштап жүргөн Култаева Үмүт дегенибиз илимдин кандидаты ошол жерде иштеп жүрөт. Мына ушундай сыймыктуу ага-эжелерин жолдоону ниет кылган бүгүнкү студент жаштар да студент мезгилдеринде эле филологиянын түрдүү тармагына өздөрүн ылайыкташтырып, ички даярдыктарын тынымсыз жүргүзүп келишет. Кыргыз филологиясы факультетинин студенттеринин негизги өзгөчөлүгү катары мен баягы рухий дүйнөсүнүн байлыгы, патриоттук сезимдин башкаларга караганда күчтүүрөөк экендиги, ыймандын бир топ жогорулугу менен айырмалайм да. Кыргыз филологиясы факультетинин чыгармачыл айрым студенттери областтык, университеттик гезиттерде, телестудияларда кабарчы болуп иштешет.
Ички потенциалды туура пайдаланган студенттер тарабынан факультетте түрдүү илимий жана көркөм иримдер иштейт. Студенттердин демилгеси менен Насият, Таң чолпону, Нускаттуу, Дубал газеталары ай сайын жарыкка чыгып, университеттин, факультеттин жаңылыктарын жарыялап турушат. Элдик өзеки чыгармачылык фольклор бул улуттун тарыхынын, маданиятынын, каада салтынын өзүн угундагы таза үлгүсү. Элдик өзеки чыгармачылык элдин руханий дүйнөсү. Кыргыз филологиясы факультетинде 1994-жылы Манастаану канасы уюштурулуп, ал бүгүн кол жазмалардын фондусу деп аталган. Бул фонддун студенттери үчүн мааниси, кызматы туурасында фондунун башчысы, филология илимдеринин кандидаты доцент Токтош Танаевга кайрылдык. Ушул жерде айрыкча түштүк жергесиндеги мына башка айтканда Жалал-Абад, Ош, анан кийин Баткен областтарынан жыйналган элдик өзү чыгармачылыктарды жыйнаганбыз. Эми бул эл ич өнөргенчи дегендей ар жылы барганда барып табыла берет экен да. Анан эми бул жерде ушул даже ушул Кыргыз мамлекеттик улуттук академияда жок материалдардын бар. Айрым бир эпостордон үзүндүлөр, элдик поэмалардан үзүндүлөр, анан таптагыр Кыргыз элинин башка жагында жок. Мына Жалайык жалгыз, Аксаткы менен Кул Мурза, анан кийин жанагы Көрүүлүү Султан деген эпосторду таап алганыбыз биз үчүн абдан чоң табылга болду. Айрыкча биз мына бир эле ушул эле областтардан эмес, мына 80-жылдардан баштап биз мына Тажикстандагы 2 район жашаган, Жергетал менен Мургаб районунда жашаган кыргыздардан, анан Өзбекстанда 5 облусунда кыргыздар жашайт да. Ошол кыргыздар жашаган кыргыздардын дагы өзек чыгармачылыгын жыйнап ошол жерге даярдап койгонбуз. Ушунун негизинде студенттерибиз курстук иш жазып, дипломдук иш жазышты. Эми биз ушул студенттердин күчү менен жыйнаган элдик өзеги чыгармачылыкты кайрадан иштеп, анан кийин кайра элге жеткирели деген ниетибиз бар. Бул ушул Ош шаарынын 3000 жылдыгына, анан Ош мамлекеттик университетинин 50 жылдыгына карата биздин өзүнчө даярдалган бир белек болмокчу. Ошентип биз сөз кылып жаткан бул факультет студенттерге билим гана бербестен, аларды илим изилдөөгө үйрөтүп, түздөн-түз илим чөйрөсүнө тартып келет. Мында ошентип, урматтуу замандаштар, биз экинчи блогубузга келип жеттик. Бул блогубуз өзүңүздөргө белгилүү декандар үчүн чыгармачылык минуты деп аталат. Эмесе, Сапкынбай ага сиздин ушул чыгармачылык минутага берген жообуңуз? Адабият бул өнөр чыгармачылыкты бир бутагы, искусствонун бир бутагы. Ошондон адабият мугалим катары мен да кээде бош убагымда өл жаза алам. Бул жерде албетте чоң акын болбосом дагы, бир чоң аалым болбосом дагы, эми өзүмдүн көңүлүм көтөрүп дегендей, жол жолдошторго көтөрүп. Ушул жерде мен ушул чыгармачылыкты өзүмдүн бир 4 сап ылым менен баштагым келип атат да. Баягы бир акынды туура жазганда, бир акын жазган экен, мен ушул Шекспир болбосо, Пушкин болбосо, мейли мен баланча түкүнчөймүн деп. Асыгары мен да бир 4 сабырда мындай деп жазганмын да. Алыңтай болдуң десең кубанбайм, Айтматовдун атак даңкын суранбайм. Ыраазымын ушул жашоо күнүмө, момун алиф болгонума уялбайм дейт. Мен ушинтип өзүм баягы ушул күнгө ыраазы болуп дегеле кээ бир адамдар айтат, мисалы, өткөн күнүңө кайра келсе, кайра жашайт элем деген. Мен мисалы өткөн күнүмө ыраазымын. Айрыкча ушу мугалимчиликти тандап алган ыраазымын. Мен азыр ушул ырымды ушу мугалимчиликке байланыштуу бир ырдан баштагым келет. Ошол мектепте иштеп жүрүп, анан 80-жылы келгем. Ошондо менин бир классым бар эле, калып калды. Эч унута албагам. Ошондон бир ыр жазып, анда ошону өзүм сактап койдум окуучуларыма деп. Ошону окуп берейин. Билбейм неге эстей берем силерди, кусалыгым ашып күн өтсө, сагынычты бөлүшпөстөн үн катпай турасыңар мени карап сүрөттө. Кыялыңар кылттай түшүп сезимге, элесиңер көз алдымда кылактап, качан болсо чакырган силер жүргөн жакын айыл узак жак. Алуу учуп силер жака көңүлүм, араңарда жүргүм келет баарыңдын, балким силер уnuттуңар өзүмдү, мен силерди ушунча сагындым. Эми гана көзүм жетип олтурат, мен силерди унута албай төңдөнөм, калганды жакшы көрүп аябай. Араңарда жүргөнүмдү сезбегем, мен силерди уnuta албай.
Рахмат агай, мына сиздин окуучуларыма деген ырыңыздан кийин ушу телевизор аркылуу сизди көрүп турган окуучуларыңыз болсо, сиздин баягы аз да болсо билимиңизди алып калган окуучуларыңыз болсо, сизге келип саламдашып, сагынычыңызды жазып кетер деген ойдобуз. Ал эми ушундай жакшы ырлардан кийин азыркы кезекте кайрадан факультет жөнүндө даярдалган баяндамага беребиз. Кыргыз филологиясы факультети өзүнүн бай тарыхы, бийик мүмкүнчүлүктөргө ээ болгондугу жана бүгүнкү адистиктер менен баалуу. Келечекте кыргыз элинин бай маданиятын изилдеген, дүйнөлүк адабиятка кызыккан жаштарды тарбиялай бермекчи. Шунун ачылышы менен менин бүтүндөй бир өмүрүм деле, тагдырым деле байланыштуу. Анан биздин Ошто Ош пединституту ачылган жөн эле биз үчүн, ушу түштөгү регион үчүн асмандан бир түшкөн кут сыяктуу болуп калган. Анан ошол ачылышы менен келип кирдик. Биз ал кезде бизди окуткан мугалимдер 53-жылы жаңы пединституттун программасы менен университетке жаңы айланган. Ал эми экинчи бир өкүнүчтүү нерсеси адистиктин жоктугунан biz көп сабактарды, мисалы адабият теориясын, кыргыз жазуусунун тарыхын, стилистика, ушул сыяктуу түркология деген предметтерди окуганыбыз жок. Булардын баарын биз бүткөндөн кийин, өз бетибизче окугандан кийин ошол предметтерди өзүбүз өздөштүрдүк. Кээ бир менин замандаштарым айтып калат, эмескерип, биз өз киндигибизди өзүбүз кесип окуган экенбиз деп. Бирок мына эми азыр биздин факультет, чоң факультет болду университеттин эмесинин арасында. Азыр ар бир кафедрада жок эле дегенде 4-5 кандидат бар. Мен иштеген Кыргыз адабият кафедрасында 12 кишинин 8-и илимдин кандидаты, доценттер. Мен ушул факультетте иштегениме, окуп, ушул факультетти бүтүргөнмүн. Ушул окуу жайын, ушул факультетте иштеп жүргөнүмө быйыл 41-жыл болуп калды. Мен эми өзүмдү ушу эң бактылуу адамдардын бири деп эсептейм. Анткени себеби мени окутуп, мени тарбиялоого катышкан окуу журтубуз, окуу жайыбыздын 50 жылдык, жарым жылдык мааракеси Кудай буйруса эмдиги жылы жарым жылдан кийин белгиленген турат. Мен ошол жарым жылдык юбилейге жүзү жарык болгон илимпоз окумуштуу катары бара турган жөндө болуп турам. Ошон үчүн өзүмдү абдан бактылуу деп эсептейм да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Саткынбай агай, ошентип биз жыйынтыктоочу блогубузга келип жеттик. Бул блогубуз декан үчүн эркин микрофон деп аталат. Эмесе Саткынбай агай, ушу эркин микрофондон сиз өзүңүздүн каалаган сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Эми мен айттым, албетте өткөндү унутпаш керек. Бирок өткөндү дейт, унутпага башыңды ийип таазим кыл дейт, бирок келечек үчүн аракет кыл дейт. Биз эми мен жана айттым жогоруда, бизден ушундай бир мыкты адамдар бүткөн, ушуну окуган, билим алган деп, бирок биз келечекти ойлонушубуз керек. Ошо келечекти мына ушу жаштар түзөт. Ошондуктан мен ошо өзүбүздүн ушу бир эки эркин минуттан пайдаланып, ушу абитуриенттерди чакыргым келет да. Мен жалпы ушудан пайдаланып, абдан ушу биздин Ошмунун Үмүт телестудиясы биздин жалпы окуу жайында, факультеттер жөнүндө, адистиктер жөнүндө эң жакшы бир иш кылып жатасыңар. Ошондо силерге да мен ыраазылык билдирип, чыгармасы ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен университеттин сыймык кымматтуу көрсөтүүбүздүн бүгүнкү кезеги соңуна чыгат. Бүгүнкү кезек Кыргыз филологиясы факультетине берилди эле. Ошону менен бирге эле бүгүн биздин студиябызда сиздер менен ушул факультеттин деканы, педагог илимдердин кандидаты, доцент Момуналиев Саткынбай Момуналиевич болду. Кайрадан сиздер менен ушул университеттин сыймык кымматтуу көрсөтүүбүздүн кийинки чыгарылышынан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.